Туғандар тәжіктердің гражданлерін өзі автоматтарға таштап тұр. Чеказынан. Ana tacikler. Домой отгрузка я думаю, по стратегии. اینه خونی قرقزانو دار گرفت ساستی دادنا سرکار خونه دار گرفت اینا چاس پاستا همه شزدیم اینا Mala jovido. Amma mo egri. Mare gero yo mala. Amma gero. Wow. Mala duska. Inde joy jam. Mala me arusha mala. Bachoy mo omedo. Mala. Amma she salaka dar gono. Kiyo she. Mala didosu. Mala bura. Kade ta khudo khwar. میخانه‌های قرقیز ای یکسر سوزانده پرافتی میخانه‌های قرقیز ای یکسر چه برای نشده اینجا نه همش در گفتوس قصر تانکوچه محله Assalomu alaykum Qirg'iz elim. Hozirgi Go'go'yda ko'rib turasizlar, Batkende bo'lib жатқан voqeani. Bu yerda qirg'iz yigitlar cho'lgan sababi biz tag'i haydiga qaramay, o'zning qirg'iz elimiz uchun, yerimiz uchun kuyib turgan yigitlar cho'g'ildi. Андықтан барызларды ынтымаққа бірдеңке шақырабыз. Телефон тоғын сенде бір екі үш сөз қосып кетсе жақсы болады. Ассаламу алейкум Қырғыз елім. Мына мояқта чоғылған әрбір жігіттің ішінде Манастың қаны бар. Әрбір жігіт мекенін сүйіп бүгін чоғылдық. Урматтуу биздин Баткен элинин тургундары, силер жалгыз эмессиңер. Биз силер менен барбыз. Качан болбосун биз жетип барабыз. Бирок мындай кырдаалда тартип жана ынтымак бардыгын жеңет. Бардык Кыргызстандын жаштарына кайрылып кетем. Эч кандай провокация калтырбай, бузуку чакырыктарды ээрчибей, өзүн көрсөтөм деген популисттик көз караштагы чакырыктагы саясатчылардын баарын ээрчип кетпей, ынтымактуу азыр бардыгыбыз маалыматка көз жүгүртүп туралы. Эгерде массалык түрдө мобилизация башталса, ошол жакка чогулуп баарыбыз ынтымактуу барабыз. Мына ушул жактагы жигиттердин ар бири мекенин сүйөт, ар бири Манастын тукуму, ар биринин ичинде Манастын жүрөгү, каны кайнап турат. Биз силер мененбиз, эч кандай артка чегинбейбиз. Коркпогула, биз силерге демиңерге дем, күчүңөргө күч кошобуз. Batken! Bizlerdir! Batken! Bizlerdir! Assalamu alaikum. Талас областынын тургундары, биз Баткен областына жардамга эртең саат 2:30 музыкалдын астына жардам катары кимден кандай колунан келишинче жардамга сооп ишке келип жардам берип коюңуздар. Саат 2-ге Баткен областына продукту ар кандай нерселерге акчалай бүт барын неме алабыз. Ушул жерде жигиттер Кудай бурса эртең чогутат. Ошого жардам берип коюңуздар. Жумадан кийин 2:30-га. Assalamu alaikum Qirg'iz elim, assalamu alaikum Талас elим. Азыр көрүп турабыз, баарыбыз кырдаал оор болуп атат. Qirg'iz eli баарыбыз азыр бир билекке биригип Баткен элибизге жардам берели.
колдон келишинче жардам берели турган. Эртең жумадан кийин Талас эли, Талас шаарынын эли, Талас областынын эли ушулерге келип бериңиздер. Колуңуздардан келген жардамыңыздарды бериңиздер, Кудай буйрса. Ассаламу алейкум, Таластык бир туугандар. Өлкөбүздө мындай азыр туруксуздук болуп атат. Биз Таластык бир туугандар ар кандай бир чагымчылыкка чакырбайбыз. Биз болгону бирден жүрөктөн чыккан бир максаты ушу Таластын эли бир кандайдыр бир деңгээлде бир кап ун болобу, бир пачка чай болобу, ким бирде мажбурлоо жок. Ар ким өзүнүн чөнтөгүнөн чыккан бир жакшы каражатын алып келип берсе, ошону түздөн түз аманатка кыянат кылбай, Баткен элине сооп иш катары ушундай бир орозо учурунда бир жакшы туруктуу нукка түшүш үчүн бир жардам катары бир чамага жөнөтөйүн деген максатыбыз бар. Кудайым буйрса, мээримдүү адамдар, боорукер адамдар баарыңыздар эртең саат 1:30 жумадан кийин Талас шаарында жайгашкан музыкалдын астынан күтөбүз. Кайра баштайбыз. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биз Тогуз-Төрөнүн жаштары, Тогуз-Төрөнүн тургундары Баткенде болуп жаткан когаланга кайдыгер карабастан эл чогулуп, эмне муктаждыктар болсо, эмне колдоо керек болсо ошого жардам берели деп чогулдук. Биз Тогуз-Төрөнүн эли кайдыгер карабайбыз. Эгер бизден жардам керек болсо даярбыз. Даярбызбы туугандар? Тогуз-Төрөн эли Баткен эли менен биргебиз. Биринчиден бардыңарга мен чоң ыраазычылык билдирем. Мындай чекеде карап турбай, өзүбүздүн патриоттук сезим менен, батылдык сезим менен, жигиттүүлүк сезим менен топтолуп, чекеде карап турбай, үйдө отура албай, мынтип орозонун күнү болбосо дагы келип, ушул жерге топтолуп, ушу Баткендик туугандарга эмне жардам кылсак экен деп, бизге дагы кат менен кайрылышыптыр балдар. Мен өзүм Бишкекте элем, кеч учуп келдим. Келип эле биз дагы мен өзүм дагы тапшырма бердик. Мына азыр чогулушту өткөзүп, шаардык мэрия бир күндүк зарплата резерв фондунда бир 400-500 миң сом акча карап башталышы билем. Анан эл дагы мына азыр бардык ишкерлерге кайрылып атабыз. Колунан келген биринчи продуктылар бар турабы. Азыр эми бардык үйүнөн качып, бир жерлерде отурушат, бала чакасы менен эми талаада отурушат дегенде, ошолорго биринчи эмне керек болсо, ошол биринчи эми Ош шаары бизде мүмкүнчүлүк бар да. Чем район айылдарга караганда мүмкүнчүлүк бизде бар шаарда. Кудайга шүкүр ишкерлерибиз бар. Шаардык мэрияда кичине болсо да бюджетибиз бар дегенде ошол биринчи очередь эртең түшкө чейин Кудай буйрса, мына бүгүн түнү менен эме кылып, даярдап эртең биринчи жардамдарыбызды жөнөтөйлү. Анан ал жакта ситуация боюнча мен азыр эми укук коргоо органдары менен сүйлөштүм. Силерге маалымат катары. Кудай сактасын деп турайлы, Кудайдан тилеп жакшылык дейм. Эч качан ушу мындай нерселер талаш тартыш ушу сүйлөшүү жолу менен бүткөн жакшы болот да. Анан азыр биринчи вице-премьер-министр Новиков комиссиянын төрагасы болуп кирип, азыр мен бир 10 мүнөт мурун байланыштым. Азыр убактылуу баягы сүйлөшүү жолу менен кичине токтоп турду деп атат. Эми жетекчилер, мамлекет башчылар да Кудай буйрса, алар тышкы иштер баягы министрлиги өздөрүнүн деңгээлинде сүйлөшүүлөр жүрүп атат да, силерге маалымат катары. Ошон үчүн эми мен силерден суранам, шаардыктар бир тартипти эме кылып, ар жерде алдында уюшуп атып, расмат эч бирибизден кызганбаш керек. Ана мындай кылып атат, ана бардыгыбыздын оюбуз бир, Баткендик туугандарга жардам деген гана максат. Туурабы? Туура. Ошон үчүн биз көзөмөл кылып берели, тартип болсун. Мен азыр укук коргоо органдарынан, бейөкмөт уюмдардан, журналисттерден биринчи вице-премьер мэрди комиссиянын төрагасы кылды. Bunday нерселерде бар, дүн помош, элдин берген топтогон может бирөө акчалай бериши мүмкүн. Буну көзөмөл кылбаса эртең аягыбыз таппай калабыз да. Туурабы? Ошон үчүн тартип болсун. Эгер өзүбүз калап, биз өзүбүз жеткизебиз дегендерге биз жол тоспойбуз. Бирок ушу шаардык мэрияда ошол жерде комиссия аркылуу барып, биз жакшына машиналарды уюштурабыз. Тапканыбызды утуу машинага жакшы упаковкалап, тартип менен алып барып, ошол жердин айыл өкмөттөрү болобу, аким болобу, губернатор аркылуу ал жерде да комиссиялар түзүлсө керек. Ошолор менен аны бир айылга даректүү кылып жеткизип берип турабыз. Туурабы? Эмне керек? Байланышып турабыз да. Ошон үчүн калоочулар болсо, мына бизде комиссия түзүлдү. Башын биз өзүбүзгө дагы кайталап коюп, бир күндүк зарплатабыз, анан бир 300-400 миң сом мэриядан мен карап бердим да. Пока эртеңкиге. Туурабы? Бардыгыбыз мамлекеттин патриотубуз, бардыгыбыз мамлекет үчүн күйөөбүз.
мынандай болуп турса эч ким карап үйдө от жакып албайбыз. Туурабы? Бардыгыбыз мамлекет үчүн башыбыз керек болсо саябыз. Анан бирок бардык тартип менен болсун. Бардыгы тартип менен болсун турганда. Бардыгы Кудайдан тилейли. Кудайдан Аллахтан тилеп бир өлүм болбой, бирөөнүн дагы башынан тал чачы түшпөй бир жакшы жол менен бүтүп кетсин. Туурабы? Ошону тилейли балдар. Бири-бирибизди угуп, урматтап, сыйлап, бардыгыбыз мына бир жакадан баш, бир жерден кол чыгаралы. Мен ошо ынтымакчылыкка гана чакырам. Анан азыр балдар топтолуп атат дегенден атайын келдим. Келип ушуга абар алып коюлду да мына. Балдар уюштуруучуларга ошол жерге бардым мен. Чекарада жалпы саны 96 жаран кайрылды. Бүгүн азыркы учурда жеринде толук кандуу тез жардам кызматын уюштура алдык. Бирок тилекке каршы бир тез жардамыбызга ок атуулардан бир тез жардамыбыз ошол жерде калды. Ошол головной участокто. Ошондуктан тез жардамаларды биз ошол жерден 5-6 километр алыстыкка турган туура келди. Бүгүнкү күндө биз азыр областык ооруканада Бишкек шаарына келген дарыгерлер, Кызылкия, Кадамжай, Ош шаарына келген дарыгерлердин келип толук кандуу биринчи медициналык жардам көрсөтүлүп бул жерде бейтаптардын аман калуусуна шарт түзүп ошол жерде барабыз. Ошондой эле азыр өзүңүздөр билгендей ушул самолетко 38 жаранды биз Бишкек шаарына которууга туура келди. Ушул дарыгерлер консилиум негизинде ушундай бир чечимге келдик. Бүгүнкү күндө областык ооруканада баардык келген бейтаптарды толук кандуу биздин көзөмөлдө турат. Мындан ары дагы ушундай биз медициналык жардам көрсөтүү үчүн толкун иштеп атабыз. Жарат алгандар канча? Жарат алгандар азыркы убакта абалдары оор бар жарат алгандар анча жеңилдеги бар. Ошондон биз 38 жаран ушу дарыгерлер көзөмөлдө алып кетүүнү туура көрдүк. Кетип атабы? Калгандары бул өзүнүн бар. Анан азыр бул оорукананы мындай разгрузка бошотуу максатында Кадамжай аймактык ооруканасына жана Кызылкия аймактык ооруканаларына ушул азыркы бейтаптарды которуу аракетин көрөбүз. Жеңилирээктер эмне? Жеңилирээк ооруган бейтаптарды бул ушул койкалардын орун бошотуу максатында. Ооруканада дары-дармектин тийиштүү медициналык жабдуулар Кан муктаждык жокпу? Муктаждыктар бар, керектүү муктаждыктарды биз өзүбүздүн деңгээлибизде ишааттап Ой, жатпаңыздар. Кантирабы кабинеттин алам. Эми жаратылгандарды кандай жол менен алып чыгып атасыңар головнойдон? Башында абал бир аз туруктуу болгондуктан биз тез жардам унааларын ташып атканбыз. Бирок тилекке каршы абдан курч болгондуктан биз ал жерге барлыгы тез жардам унаалар бара албады. Бирок ошол инцидент болгон учурда биз жанакы жабык аткан тез жардам кызматкерлеринин ошол жерде калдык. Ал жакка өтө албадык. Ошол убакта биздин маалымат келип алды. Калаганда 5-6 бөлүм абдан оор абалда болгондуктан биз тез жардам унаасы бара алган жок. Ошондон ошол военныйлар менен сүйлөшүү менен ошол жакка БТР-дин автоунаа менен кирип 5 жарадарды өзүбүз ошо бир фельдшер жана өзүм кошуп ошол жердеги военныйны биргеликте толук кандуу алып келип, андан кийин өзүнүн жеңил унааларга салып ошол объездный жол аркылуу 1 сааттын алкагында ушул медициналык жардам көрсөтүү үчүн демек ооруканага жеткен. 5 адамдын өмүрү сактап калдыңар, э? Кудай буйрса, мен ойлойм алардын өмүрүн сактап калабыз. Бүгүн толук кандуу кандай бир жардам көрсөтүү боюнча бул орган жардам көрсөтөбүз. Мен ойлойм ар бир адамдын өмүрү кымбат, ошон үчүн биз ушу ар бир өмүрүбүздү ошо той экенге салып ошондой чечимге барабыз.